Сак болуңуз. Алдамчылар сиздин жеке маалыматыңызды жана акчаңызды алуу үчүн оператордун атын колдонушат. Алдамчылар кантип иштешет? Алдамчылар өздөрүн уюлдук байланыш операторлорунун кызматкери катары тааныштырып, телефон номериңизде көйгөй бар экендигин кабарлашат. Мисалы, сиздин сим-картаңыздын мөөнөтү бүтөт, телефон номериңиз бөгөттөлгөн, сим-картаны алмаштыруу керек деген сыяктуу сөздөрдү айтышат. Алдоо жолу менен сим-картаны бөгөттөө жана мөөнөтүн узартуу үчүн алдамчылар тастыктоочу код сурашат. Чындыгында бул код аккаунтка кирүү үчүн же сиздин эсебиңиздеги акча каражатты башка эсепке которуу үчүн колдонулат. Эгер сизге байланыш операторунун атынан чалып, СМС-код сурашса, бул алдоонун алгачкы белгиси. Чыныгы оператор кызматкерлер сим-картаны алмаштыруу үчүн СМС-код сурашпайт. Эсиңизде болсун, СМС аркылуу келген кодду эч кимге айтпаңыз. Банктык картаңыздын маалыматын, сыр сөздөрдү жана жеке маалыматтарыңызды бөлүшпөңүз. Шектүү чалууларга ишенбей, маалыматты оператордун расмий байланыш номерлери аркылуу тактаңыз. Сактык алдамчылыктын алдын алуунун негизги куралы.